Керим Турапов. Турапов Керимберди Ырзалиевич 1959 жылы 10 октябрда Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылында туулган. Ал кыргыз ырчысы. Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктардын, Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын, ошондой эле эл аралык руханият сыйлыгынын ээси. 1978 Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын ырдоо бөлүмүндө окуган. Андан кийин Бибисара Бешнериев атындагы Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда окуган. 1985 жылдан Кыргыз телерадио корпорациясынын академиялык симфониялык оркестринде эмгектенген. 1990 жылдан баштап Абдулас Малыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрында солист болуп иштеген. 2002-2008 жылдары Кыргыз улуттук консерваториясында окутуучу болуп иштеген. 2000-2010 жылдары Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын башкы директору болуп дайындалган. 2010-2014 жылдары Асанкан Жумакматов атындагы Чоң академиялык симфониялык оркестрдин солисти болуп иштеген. Керим Турапов операларда Альфредо, Гердек, Ленский, Евгений Онегин сыяктуу партияларды аткарган. Ал орус, кыргыз композиторлордун романстарын чебер аткарат. Мындан сырткары Керим Турапов обончу катары да бизге белгилүү. Мисалга, Туулган жер сагынам, Махаббат вальси жана башка обондору бар. Александр Соловьяненко, Нишев, Мурат Ташматов жана башка атактуу ырчылар менен бирге ал КМШ өлкөлөрүнөн Исландия, Корея, Германия, Монголия, Франция, Бельгия, Түркия, Кытай, Пакистан, Индия жана башка чет өлкөлөрдө концерттик программалар менен ырдаган. Керим Турапов 3-даражадагы Манас орденинин кавалери жана башка медалдар менен сыйланган.